Кабыр жашоосун сүрөттөп бериңизчи. Өлүп калабыздан айткан болсок. Кабыр жашоосун сүрөттөп берсе, адам чыдай албай турматты бир тууганым. Эгер жаман жагы болсо, эгер жакшы жагы болгон болсо аны сүрөттөп бере албашың бир азыраак. Жаңы үйлөнүп, молдокеникени кыйып, анан жеңелери келип, жакшы дивандарды коюп, төшөк салып берип кетип, анан ошо күйөө баланын биринчи түнүндө кандай бактылуу болсо, ошол кабырга кирген адамдар эгерде чыныгы мусулман болгон болсо, дал ушундай бактылуу болот дейт. Алар жаткан бөлмөнүн чыгыйры жок дейт. Төшөктүн мамыктын жумшактыгынын андан жумшагы болбойт дейт. Ушунчалык ырахат менен ушундай жашоо ошолорго кабырда берилет, эгерде бул адам бейишке бара турган болсо дейт. Ал эми тозокко бара турган болсо, анда мунун кабыры ошол жерден балеге айланат дейт. Жыландар кирип аткан, чыгып аткан, отко салып кайра алып эмне кылып аткан азап кабырдагы эмес, тозоктогу азап кабырдан башталат, бейиштеги жыргал кабырдан башталат. Кабыр азабы боюнча урматтуу бир тууганым 60тан ашуун хадис бар. Кур'ан-ы Каримде дагы келет. Ошон үчүн Ахлы Сүннат вал Жамаат аалымдары кимде-ким кабыр азабына ишенбесе, ыйманы толук эмес дейт. Билем, бизде кээ бир адамдар кабыр азабы жок деп айта тургандар бар. Ал биздин акыйдага туура келбейт. Мусулман акыйдасында кабыр азабы бар, ал